Биздин ата-бабалар байыртадан бери ар бир ишке терең маани берип, өздөрү билген кол өнөрүн муундан муунга өткөрүп урпактарына калтырып келишкен. Мына ушундай кичинекей нерселерден улуу талаа цивилизациясынын маданияты менен күнүмдүк турмушу куралып келген. The School of Nomads өткөндү изилдеп, бүгүнкү күндү жаратуу менен келечекти куруу. Бүгүн мына тарыхыбыз менен каада салтыбыз окшош бир тууган кыргыз элинин жери Кыргызстанга келдим. Бул чакан өлкөгө мен эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүнөн миңдеген меймандар чогулушту. Анткени бул жерде кезектеги бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүүдө. Бул ааламдын ар кайсы бурчунда жашап, көчмөндөр маданиятын мурас туткан бардык элдердин башын бириктирген чоң майрам. Биринчи жолу бул өзгөчө иш-чара 2014-жылы уюштурулган. Көчмөндөр оюндарынын максаты көчмөн цивилизация маданиятын кайра жандандырып, сактап калуу. Анткени бул адам баласынын өнүгүүсүндөгү маанилүү баскычтардын бири болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында экология маселесине өзгөчө көңүл бурулат. Ошол себептен бул жолу оюндардын расмий символу катары жоголуп кетүү коркунучунда турган ак элбирс тандалып алынган. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи укмуштуудай шаң менен өттү. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген спортчулар өз мамлекетинин туусун көтөрүп, салтанаттуу жүрүшкө чыгышты. Бул жердин аурасы өзгөчө. Экрандын ары жагынан муну толук кандуу сезүү мүмкүн эмес. Бардыгын өз көзүң менен көргөндө гана укмуштуудай туюлат. Мында чогулган элдердин руху, максат тилеги бир сыяктуу. Анткени көчмөндөр оюндарынын башкы максаты этно маданиятты өнүктүрүү менен көчмөн элдердин биримдигин бекемдөө болуп саналат. Ачылыш аземден кийин 8 күн бою көк бөрү, байге, күрөш сыяктуу спорттук оюндар ушул жерде өтүп, ал эми маданий иш-чаралардын бардыгы Кыргыз жеринин бермети болгон Ысык көлдүн маңдайында жайгашкан Кырчын жайлоосунда болмокчу. Мен дагы ошол жерге барам. Кырчын жайлоосу бийик карагайлардын арасында жайгашкан ажайып жер экен. Караңыздарчы, мындайды мен дагы, балким сиздер дагы көрбөгөн чыгарсыздар. Бир жерде 1000ден ашык боз үй тигилген. Бул айыл эмес эле бир чоң шаар окшойт. Жок, андай дагы эмес. Бул бир мамлекеттин чакан көрүнүшү деп айтсак болот. Анткени Кыргыз Республикасынын ар бир аймагы өзүнчө ордо тигип, келген меймандарга бабадан калган мурастарын тааныштыруу менен улуттук аспаптарда күүлөрүн төгүшүүдө. Бул жерде кыргыз эли эле эмес, башка жерден келген коноктор дагы өз үйлөрүн көтөрүп, улуттук даамдарын даярдап, каада салт, үрп-адаттарын тааныштырууда. Мен 8 күн бою ушул жайлоодо конок болуп, ар кайсы улуттун маданияты менен сиздерди тааныштырып, мындан алган таасирлерим менен бөлүшмөкчүмүн. Бул жерде дагы майрам салтанаттуу ачылуу аземи менен башталды. Бийчилер кериле бийлеп, ырчылар обон созуп, ат жалында ойногон азаматтар тулпар үстүндө өнөрлөрүн көрсөтүшүп, көчмөн элге тийиштүү кыз кулмай сыяктуу оюндар дагы көрсөтүлдү. Бул жерде байыркы замандын руху сезилип турат. Убакытты эки кылымга артка жылдырып, бабалар жашаган заманга келип калгандай туюлуп жатат.
Мен этно шаарчаны кыдыруумду улантуудамын. Мындагы боз үйлөрдүн бардыгы заманбап чеберлердин колунан чыккан. Ал эми менин назарым мындан 130 жыл мурун жасалган боз үйгө түштү. Анткени кайсы жерге, кайсы элге барбайын, эң алды менен алардын тарыхы тууралуу таанышууга куштармын. Боз үйдүн алдында эзелки көчмөндөрдүн кичине алачык түрүндөгү үлгүсү көрсөтүлгөн. Бул чакан этно музейди уюштуруучулардын айтымында жыгач жана териден жасалган турак эзелки аңчылар менен жоокерлер үчүн жортуулда жүргөндө оңой чогултуп жыйноого ылайыктуу болгон экен. Ал жерден көрсөңүздөр, тери, жыгач жана топостун жүнүнөн эшилген эле жиптер менен байланган. Каяка барбасын көчсө жыйнап ала калган, коңгон жерине ошол жерден кое калып, жыгачтардын башын бириктирип байлай калып туруп, терилерди жайып, ичине ошо териден ашкандарын салып туруп, чай ичкен, тамак ичкен, дем алып, эс алып, көлөкөлөп ошол жерге жашаган. Бир кылымдан ашык тарыхы бар боз үйдүн ичи дагы эзелки буюмдарга толтурулган экен. Жумагүл айым мага бардыгын тааныштырып көрсөтүп берүүдө. Муну караңыздар, чаң сүртө турган буюмду биздин заманда ойлоп табышкан экен деп ойлоп жүрсөм, кыргыз элинде бул эзелтен бери эле бар болгон экен. Муну топоздун куйрук жүнүн жууп, тазалап алып, жыгачка топтоштуруп, бекитип жасайт экен. Бул чаң сүртүүгө абдан ыңгайлуу. Ошондой эле боз үйдүн ичинде байыркы жаргылчак, тиричилик буюмдары, кийим-кечелер жана үй жабдыктары сыяктуу нечен түрлүү дүйнөлөр жыйналган. Алардын ар биринин тарыхы өзгөчө. Эң кызыгы бул буюмдардын бардыгы биздин ата-бабалар колдонгондорго толук окшош деп айтууга болот. Мисалга, эзелки боз үйлөр менен заманбап боз үйлөрдүн айырмачылыгы жок сыяктуу. Мени таң калтырганы, боз үй сыртындагы керегеден жасалган чатыр сыяктуу кичинекей башпаана. Анткени мен мындайды буга чейин эч жерден көргөн эмесмин. Өзгөчө бир көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып таң калтырган, бул эмне деген, кандай колдонгон, кантип келип чыккан деп ушундай бир көпчүлүктө, мейли чет элдиктер болсун, мейли өзүбүз болсун, келген меймандар болсун, балдарыбыздан бери кызыгып атат да. Кандай кылганбыз, эмне экен деп атайын сурапчы. Ушул мындай бизде дагы эле мындай мурункуларды унуткубуз келбеген ушундан көрүнүп турат да. Ал жерде эки керегеден кошулуп жазалды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ата-энелерибиз колунда болгон эмнеси болсо, ошону жаап, жаңы үйлөнгөн жаштарды өзүнчө жаткырган. Бул аталышы чөккөн төө же жаткан төө деп аталат да. Астындагы салынган шырдактарын көрдүңүздөр, эски. Ушул жаштарга ылайыктап туруп, коронун ары четине тигип берген. Жаштар өзүнчө жатып, ата-энеге көрүнбөс, андан сырткары короодо малды кайтарган. Мына эң жакшы. Келиндер эртең менен турганда ата-энесине, кайнене, кайнатадан үстүнө кире албайт да, ыйба кылып, сырттан daaratка суусун дайындап, чайын кайнатып самоорго, ата-энесине ийилип чыкканда таңды тосуп салам берип күтүп алганда, мына эң жакшы тарбия болгон. Бул кичинекей турак болсо дагы мааниси тереңде жатат экен. Эң башкысы, өткөнүн унутпай, бабалардан калган мурасты бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жаткан элди көрүп кубанасың. Заман өзгөрүп, нечен түрдүү дүйнөлүк брендтер чыгып жатканына карабастан, кыргыз эли башынан ак калпагын түшүрбөй, каада салтты мыкты сактаган калк экендигинен шек жок. Кыргыз калкында көчпелі. Кыргыз калкында байыртадан бери келе жаткан нечен түрлүү ырым-жырымдар, каада салттар көп экен. Мындай шапан. Бул чапанды эмне үчүн биздин кыргыз эли пайдаланып келген? Биздин энелердин баласы турбай төрөлүп, анан кийин өлүп калган балдары. Оорудан, ал мезгилдерде медицина болгон эмес. Ошондуктан биздин элибиз мына ушундай бир ырым-жырымдарга ишенген. Бул чапан болсо 40 үйдөн 40 байбиченин, ошо бала чакалуу болгон байбичелерден ушундай материалдарды алабыз дагы 40 үйдөн муну курак кылып жасап, анан өзүнүн ошол апа жаңыдан туулган балага кийгизет. Ошол бул чапанды кийгенден кийин ошол бала өлбөй туруп калган.
Бул чапан дагы башынан ушундай тарыхты өткөргөн экен. Муну кийген чапан ээси 70 жылдан ашык өмүр сүрүптүр. Бул жерде мен 40 санына көңүл бурдум. Биздин салтта дагы жаңы төрөлгөн баланын 40 күндөн кийин чачы менен тырмагын алып, 40 кашык сууга бала чакалуу болгон аялдар жуундурушат эмеспи? Кыргыз элинин дагы бир мааниси зор кийимдеринин бири болуп, айымдар башына кийген элечек эсептелет. Басына киетін кимиш. Башыга кийген кийимдердин атап өтө турган болгон болсок, биздин Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй областарында элечек деген баш кийимди кийишкен. Ал эми биздин түштүк областтарда Жалал Абад, Ош, Баткен областында кәләк орношкан. Анан кийин Дүрия деген жолук салынышкан. Кәләк деген бул ошо элечектин эле бир түрү болот. 25 метр материалдан жасалат. Чороп, ичине материалды чороп салынат дагы, сыртынан кештеленген дүрияны салып койгон. Бул элечек менен дүриянын мааниси эмне үчүн биз ошондой көп материалдардан жасаганыбыздын себеби, кыргыз эли көчмөн калк болгон. Жайлоого жыл айрылган маалда 21 март, илгери март айынын март дешкен эмес, Норуз келди деп, ошо дарактар бүр ачып, жерге көк чөп чыкканда жаңы жыл келди деп калкыбыз жогору жака малыны бакканы чыккан. Ошол учурда биздин апаларыбыз ошол кәлләктерин оронгон. Ал кәлләк, мисалы, бул мен башымда тургандагы бул Дүрия деген оромолдун түрүгө кирет. Ушул азыркы күндө биз андай чоң материалдарды орогойбуз, себеби дегенде азыр бардык жерде бар. Ал эми апаларыбыз ушул Дүриянын ичинен мынтип кәлләктерди ороп, 25 метр материалды ороп, анан үстүнөн мынтип салып алган. Эми жолдо кетип жатканда кокустан адамдын көзү өтүп калган болсо, биз кепин катарында пайдаланганбыз. Ал эми келиндерибиз төрөгөн болсо, ал ошол кичинекей бөбөктү оронгон оронгуч катарында пайдаланып келген. Мына кызык, көчмөн элдин баш кийимине чейин күнүмдүк турмуштагы муктаждыктар үчүн ойлонуп чыгарылган экен. Элечек казак аялдарынын дагы улуттук баш кийими болуп саналат. Келин эне болгон кезде элечек кие турганын билгенибиз менен анын өзүнүн жөрөлгөсү болоору унутта калган. Элечек жайдын аптап ысыгы менен кыштын ызгаарынан сактоо үчүн ойлонуп табылган баш кийим десек болот. Бул баш кийимдин негизги артыкчылыгы адамдын бетинин формасы оюлуп калтырылып, калганы бүтүндөй тигилип, башты эле эмес, аялдын денесин белине чейин жаап турган. Элечек кыз турмушка чыккандан кийин кийиле турган баш кийим, анын байыртадан бери калыптанып калган ыйык мааниге ээ болуп, жаман көз менен жаман сөздөн сактай турган коргонуч кийими экендиги даана байкалып турат. Калкыбызда салт боюнча аял киши чачын жаап жүрүшү керек болгон. Кыз бала кеп такыя кийип, өрүлгөн узун чачы сулуулуктун бир бөлүгү катары карала турган болсо, турмушка чыккандан кийин буга тыюу салынып, чач көрүнбөгөндөй баш кийим кие турган. Улуттун тазалыгын сактоодо ыйык келген энелер ушул баш кийимдей аппак таза болушу бааланган. Караңыздарчы, кандай кооз элечек кийген апалар обон созуп ырдашууда. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, бул жерде кыргыз эли эле эмес, дүйнөнүн бир нече мамлекеттеринен келген меймандар өз каада салттары менен тааныштырууда. Мына бул ак кийимчен улутту дароо эле таанысаңыздар керек. Бул Бириккен Араб Эмирлигинен келген араб эли. Алар өздөрүнүн ата-бабалары көчмөн бедуиндердин улуттук бийин бийлешүүдө. Колдорунда аспаптары дагы бар. Жан дүйүн менен обон созушуп, чогулгандардын көңүлүн көтөрүп жүрүшөт. Булардын өнөрүн баалаган калк тегеректей чогулуп, кол чаап коштошууда. Кыз
кызыгы араб элинин салттары биздин казак элиникине окшошуп кетет. Мисалга жаңы күйөө бала калың иретинде баалуу алтын жасалгалар менен акчадан тышкары кыздын жакындарына биздеги кийит сыяктуу кийим кече менен кездемелердин түрүн алып барат экен. Биздин мамлекеттер бири-биринен алыс жайгашканы менен каада салт, үрп адаттарыбыз окшошуп кетет экен. Анда ары карай аралайын. Арабтардын так эле биздикине окшош өрүлүп жасалган түрдүү буюмдарын көрүп таң калдым. Мисалы биздеги куржун буларда хорш деп аталат экен. Ал эми өрмөк жабдыгы бир аз өзгөчөлөнгөнү менен аны иштеткен чебер бирдей эле иш жасайт. Араб аялдарынан токуманы үйрөнөйүн деген аракетимден майнап чыккан жок. Бул курма агачынан, жапырактарынан дайындалган Бул курма дарагынын жалбырактарынан түрдүү буюмдарды, мисалы күнүмдүк турмушта керек болгон буюмдарды жана идиш аяк жасоого болот. Арабтар өтө ысык өлкөдө жашагандыктан андан мындай желдеткич, тамак аштарга курт кумурска кирип кетпеши үчүн идиш аяктардын үстүн жапкычтарды дагы жасоого болот. Үйлөрүн тазалайтын себепке де типти мындай ыдыс аяктарынын үстүн түрлүү Арабтардагы мурда көчмөн калк болгондуктан алар өздөрүн курчап турган нерселерди майнаптуу пайдаланууну үйрөнүшкөн. Курманы жегенден тышкары анын жалбырактарын, тамырын колдонуп түрдүү буюмдарды жасаша турган. Түрлүү дүнүйөлөр жасауга барлыгын пайдаланган калып, дәл биз сыяктуу көчмөн калк деп айтар едим. Бул эзелтен келе жаткан араб элинин кол өнөрүн үйрөнө албасам дагы жакындан көрүп таанышканыма кубанычтамын. Көрүп үйрөнгөнүмө мен кубанычтамын. Өзүңүздөр көргөндөй мында араб эли чоң бир делегация болуп келген экен. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын коноктору дагы бедуиндердин чатырына кызыгып чогулуп жатышты. Бул жерде эс алууга бардык шарттар түзүлгөн. Мында бардыгы көчмөн турмушка шайкеш келет. Мисалы атка мингиси келгендер жылкы үстүндө сейилдеп, кээ бирөөлөр бүркүт кармап сүрөткө түшүүдө, дагы бирөөлөр төөгө минип көрүүдө. Мени болсо мына бул жандыктар кызыктырууда. Бул тоолуу аймак, топоз багууга ыңгайлуу. Кемел ага, көчмөн калктын Кемел ага, көчмөн элдин көмөкчүсү болгон топоз тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Бул көчмөн калкы болгон кыргыз менен казактын улоосу болуп эсептелет. Эң биринчи улоосу ат, жылкы. Андан кийин көө, андан кийин топоз болгон. Бул топозду десе азыр эч ким пайдаланбайт бизден бөлөк. Биз алыскы тоолордо, алай тоолорунда жашаганыбыздан биз пайдаланып атабыз. Кээде жүк-жүктөйбүз, кээде минебиз. Бул топоздун бардык жери пайдалуу. Минсең улоо. Сойсоң этин жейсиң, саасаң каймагын жейсиң, сүтүн ичесиң, курутуну, быштагын жейсиң, териси, туягы, мүйүсү бардыгы пайда. Мүйүзүн эмне жасайсыз? Мүйүсүдөн түймө. Топоздун бийиктиги 1,9 метр, салмагы 1 тоннага чейин жетет экен. Анын үстүнө өркөчү бар, өңү кара же кара күрөң болот. Териси калың келип, төшү менен куйругу узун кылдуу болот. Байке, көчмөн калк негизинен топоздун күчүн пайдаланганда, туурабы? Пайдаланат. Күчү десе 500 килограммдан жогору көтөрөт. 500 килограммдан. 500 килограммдан жогору көтөрөт. Бос үйдө көтөрүп кетери. Жүктөп коебуз көтөрөт. Сыйырга караганда жүндөрү пайдалуу. Аркан эсилет, веревка. Ооба, жүндөрү узунураак болорун байкадым. Узун болот. Узун болот. Топоз бийик тоодо жашоого ыңгайлашып, суукка чыдамдуу келет. Ошол себептен жүндөрү дагы узун, калың болот. Анын күчү менен этинен тышкары сүттүүлүгү дагы жогору экен. Күнүнө 10 литрден сүт берет дешет. Мүйүзү узун, түрү суук жаныбар болгону менен адамга көнүп калгандыктан өтө жоош. Жылкыга караганда топоздун үстүнө өтө ыңгайлуу отурасың.
Мен тоого чыгып топоз минип жүргөнүмдө этно шаарчадагы той кызый түшкөндөй. Өзбекстандан келген дарчылар 6 метр бийиктиктеги аркандын үстүнөн басып керемет шоу көрсөтүүдө. Алар чогулган элди дагы катышууга чакырганда мен дагы чыктым. Мына бул жигит баарыбыздын үстүбүздөн айланып секирип өтүшү керек. Баарыбыз колтукташып бир аз ойлуу болуп турабыз. Кээ бири ал оңой эле секирет десе, дагы бири башыңарды абайлагыла, буту тийип кетпесин дейт. Үчүнчү бирөө секире албай калса кулатпай кармап калалы деп ар кандай ойлорун айтууда. Мына секирди. Азамат экен, жыйналган элдин үмүтүн актады. Ортого чыгып, биз дагы катышканыбызга ыраазыбыз. Бул жерден ары басканымда чурулдап чогулуп турган элди көрдүм. Мен дагы кызыктан куру калбайын деп чогулгандардын арасына кирдим. Бул жерде эс алып, көңүл ачуу үчүн бардык шарттар каралган. Келген коноктор дагы кээ бир оюндарга катышып, ол жолу болууга болот. Мисалы, бул жерге колуң менен 2 мүнөттөн ашык асылып турсаң, 1000 сом байгеге ээ болууга болот. Мен дагы бактымды сынап көрүүнү чечтим. Баары мен ойлогондой оңой эмес болуп чыкты. Белтемир чыгырыкка орнотулгандыктан ары бери кыймылдап турат экен. Жана ага асылып туруу бир топ кыйынчылык жаратат. Күчүм калбай баратат. Башка чыдай алчудай эмесмин. 1 мүнөт 37 секунд гана асынып турдум. Дагы 23 секунд чыдаганымда 1000 сом утушка ээ болмок экенмин. Эң башкысы жеңиш эмес, катышып аракет кылып көргөнүмө кубанычтамын. Бул жерден чыгып, дагы бир топтун арасына кирдим. Мында өзгөчө мелдеш өтүп жатыптыр. Уткандарга кой берилет экен. Катышып бактымды сынап көрөйүн деп оюнга бел байлап киришип кеттим. Оюндун шарты өтө жеңил экен. Колумдагы дөңгөлөктөрдү 4 метр аралыкта турган койдун кейпиндеги бутага киргизсем, бир козу меники. Колумдагы 5 шакекченин 3-өөнү тийгизе алган жокмун. Эми 2 калды. Жок, 4-үнчүсү дагы тийген жок. Акыркы мүмкүнчүлүгүм калды. Мына акыркысын тийгиздим. Эл колдоп кол чабууда. Тирүү кой утат экенмин десем, өзүм тегерекчиге киргизген кочкорумду алат экенмин. Караңыздарчы, кандай сүйкүмдүү кочкор. Бул ичине тыйын чогулта турган куржунча экен. Кыргыз элинин берген сыйлыгы дөөлөттүү болсун деп карындашыма алып барып берейин. Кыргыз эли өнөрлүү эл экен. 7 жашар кичине баласынан тартып, бели бекчейген карыясына чейин огон созо ырдап, бий бийлеп өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. Кыргыздарда биздин домбура сыяктуу улуттук аспап бар экен. Муну алар комуз деп аташат. Комуз кыргыз элинин кылдуу музыкалык аспабы. Комуз жыгачтан оюлуп жасалат. Анын 3 кылы болот. Комуз чертип отурган мына бул Азаматты көргөнүмдө анын өнөрүнө өзгөчө таң калдым. Сиздер дагы кулак салып өнөрүнө баа бериңиздер. Бул Азамат комузда эле эмес, бир нече аспаптарда ойной алат экен. Мен андан көчмөн элдердин орток аспабы темир комузда ойноп беришин өтүндүм. Керемет, Кырчын жайлоосунда кеч да кирип калды. Ал эми эл болсо тараганга шашылбайт. Шаардан чарчаган адамдар бул жерде бардыгын унутуп, эң мыкты эс алышууда. Мен болсо секилердин бирине чыгып, бүгүнкү күндөн алган таасиримди дептериме түшүрүп коюуну чечтим. Ушундай бай мурас бизге эзелки улуу көчмөн цивилизациясынан жетип отурат. Убакыттын өтүшү менен заманбап технологиялар өнүккөн сайын көчмөн маданият эстен чыгып, эзелтеден келе жаткан ар түрдүү каада салттар унутта калып бараткандай. Байыркы маданиятты кайра жаңыртууга киришип, бабалар жолун унутпаган кыргыз элине алкышым чексиз. Дүйнө жүзүн кубанычка бөлөгөн тойлорубуз тойгулансын.